арам акча, ал жал буурубайт. Ал элдин акчасы. Давайте. О шаарды оңдойлук, бирөө да бир тиын жебесин. Как есть, стол үстүнө коелук. Урматтуу коллегалар, я свои деньги вкладываю. Мен де өзүм акчамды вклад этип атам. Мен айтпай эле коеюн эми. Жумуш токтобосун деп кандай таштарды койдум. Это яздым. За свои деньги. Мен өзү жаллабаттык жигитмин, балдар. Мен Кудай кааласа канча иштеймин Алла билет. Мен ошту көтөрөйүн деп келдим. Урматтуу президент жиберди, мен иштегени келдим. Ошту көтөргөнү келдим. Оштун эли менен бирге болгону келдим. Ошту сүйгөнү келдим. Ошту оңдогону келдим. Силер да ошондой болушуңар керек. Башка маселе болбош керек. Жүрөгүбүз менен сүйүп жасашыбыз керек иштичи. Азыр ошту мында уктаган киши калбады да, бардык иштеп атат. Мен ушунчалык ыраазы болдум. Мен жакам кармап сүйлөйүн, оштун элинде эл жок экен. Ушунчалык жөнөкөй, ушунчалык меймандос, ушунчалык түшүнгөн эл экен. Мен оштун элине миң ыраазымын. 1 миллиондук жумушту 5 миллионго жасашып элесиңердеби? 5 миллиондук жумушту тендер коюп 10 миллионду жасатып койчу. Сапат, качество биринчи очередь болуш керек. Эртең бир кыш чыкпай, асфальтыбыз эрип кетсе, ошондо көрөсүң скандалды. Биз мындай сиздер менен чогуу эмне үчүн сиздерди чакырдым? Анткени сиздер менен бирге кеңешип, ар бирибиз жеке болсо дагы Ош сүйүктүү Ош шаарыбыз үчүн салымыңарды кошкула, салымыбызды кошолу деп чакырдым менчи. Жанагы мурдагыдай эле тендерге катышып, завышенный баа менен алып, анан жана УКС менен бөлүшүп, УГУД менен бөлүшүп, андай эмелердин баарын таштаганбыз бизчи. Мен УГУДга да тапшырма бердим, УКСка да тапшырма бердим, Замирбек Байчукка тапшырма бердим. Бир дагы подрядчик завышенный цена кылбайт. Бир дагы подрядчик УГУДдун жетекчисине акча бербейт, откат. Бир дагы подрядчик УКСтын жетекчисине откат бербейт. Взяток такого нету. Арам акча, ал жал буурубайт. Ал элдин акчасы. Ошон үчүн арам акчалардын баарын жок кылганбыз. Мен изначально биринчи келгенден күндөн баштап айтам. Урматтуу коллегалар дедим. Давайте Ош шаарды оңдойлук, бирөө да бир тиын жебесин. Как есть, стол үстүнө коелук. Мен десем жаңылышып калам. Ушу мэрия менен чогуучу ар бир жерден акчаны чогултуп, экономить этип, кашыкта акчаны топтоп атабыз. Ушу Ош шаары өнсүн, Ошубуз кичине бир мындай бир көкөлөсүн, өссүн депчи. Эмне үчүн башка шаардан кемчилигибиз бар? Эмне башка шаарларга караганда, башка мамлекеттерге караганда биздин эмне кемибиз бар? Же сокурубузбу, же дүлөйүбүзбү, же чолокпузбу? Эмне үчүн биз жасай албайбыз? Наоборот, биз алардан да күчтүүрөөк, алардан да татнагыраак жасашыбыз керек. Мында биздин мына куруучу балдар азыр сурасам, Европага чейин барып иштеп келген балдар бар. Европага чейин үйлөрдү куруп, тротуарларды куруп, жолдорду куруп келген балдар бар бул жердечи. Ошон үчүн мен айттым, жок, только ушул өзүбүздүн подрядчик балдар келсин дедим. Оштун балдары келсин. Оштун балдары келсин, ушту өзүбүздүн акча кайта эле өзүбүзгө калсын. Деген максатта мен сиздерге баарын ушул объемдорду бердим, урматтуу туугандар. Андан башка урматтуу бир туугандарым, кичине мына адам баласында кичине жүрөк деген болуш керек да, жүрөк. Патриотический сезим деген болуш керек, дух деген болуш керек. Менин шаарым, менин Ошум, менин Акбурам, менин Сулайман тоом, мынакей менин базарым дегенде мындай патриотический сезим болуш керек да. Мен өзү жаллабаттык жигитмин, балдар. Мен Кудай кааласа канча иштеймин Алла билет. Мен иштеп турган мезгилде татнага кылып, кооздоп, оңдоп, колумдан келишинче, билимдин жетишинче, акылымдын жетишинче оңдойм. Анан баары силерге калат, тургандар. Баары силерге калат. Оштуктар силерге калат. Балдарыңарга калат, неберелериңерге калат, баары ош силерге калат. Ошон үчүн мен сиздерден суранат элем, бир туугандарым. Мынабы эметпейлі, кішіне бір поддержка қылып бізді шаардычы. Мен айтайын дегенім, урматтуу туугандар, мына бізден мелес тұрып қойсаң, мелес өзінің жеке емесен жанынан
мен ушу мэрияга кошумча болсун, мен ушул кийин дагы ушу мен ушул жалды мен мэрияга белек кылганмын, балдарым дагы өзүм дагы ушу башымды бийик көтөрүп жүрөйүн деп эти Күрөңкеева менен Юсупов качо эле, Юнусов эле. Рашид Юнусов деген канчасы эле эмеси? Ширинасы 10 метр, длинасы 450 метр жолду белек кылып берди бизгечи. Мынакей кутуу жерде айтып атам, бир тиын алган жок. Мен ушул жер, ушул асфальт менен шаарга белек болсун дедим. Ушунчалык бир 30 жылда оңдолбайт эле, ушундай бир мындай бардык ушу иштебеген киши калбады. Чогуу менен атымдан белек болсун, фирманын атынан белек болсун деп бир туугандардын атынан ошол жолду белек кылып берди. Мынакей сизге чоң рахмат. Алла разы болсун. Отуруңуз. Мен атайын силерди чакырдым. Оштун балдары келип, оштун балдары жасасын дедим. Эми урматтуу туугандар, ушул алган ашыңардан дагы сиздер дагы ушул биздин Ош шаарыбыз үчүн, сиздердин шаарыңыздар үчүн Ош шаарыбызга белек болгондой болуп, бир мындай минимальный баа менен жасап бергиле. Эмени расчетуңарды чыгарганда ошо кеткен материалыңарды эсептегиле, канча материал кетти, налогуңарды эсептегиле, и затратыңарды эсептегиле, и плюс өзүңөрдүн ошол содержание, прибыль эсептеп койгула, минимальный кылып чыгарып бергиле, пожалуйста. Макулбу? А бир жолу эле мурда билесиңер да, тендерге катышсам бир 1 миллиондук жумушту 5 миллионго жасашы эле, сиңердеби? 5 миллиондук жумушту тендерге коюп 10 миллионду жасайт болчу. Ошондой болбосун бир туугандарым. Ошондой болбой, ошол минимальный кылып бергиле, пожалуйста, суранам сиздерденчи. Силер жардам бербесиңер, ким жардам берет? Бул акча деген, кызмат дегенден колдун кири. Мен деле эртең мэрликтен кетем. Силер эртең подрядчик болуп, жумушчу бүткөндөн кийин башка жумуш жасайсыңар. Мен деле башка жумуш жасайм. Ошондо ушу өзүңөр жасаган скверди, бакта тротуарларды, жолдорду жасаганда мен ушул жерде Кудай кааласа, жана смело айта аласыңар да, мен ушул жерде от души жасап бердим болчу. Сметный стоимость монча болчу, мынакей мен Ош шаарыбыз үчүн мен монча кошумча кылганмын деп поднятый головой мындай жүрөгүңөр менен айта аласыңар да. Мен урматтуу бир туугандарым, ошого силерди чакырып кеттим. Ошого чакырып, ушул жүрөгүмдө болгон ошо эмени жумушту силер менен бөлүшөйүн дедим да. Урматтуу коллегалар, я свои деньги вкладываю. Мен да өзүм акчамды вклад этип атам. Мен айтпай эле коеюн эми. Жумуш токтобосун деп жапатырмак барып кешип атабыз. Мен бир нерсени байкадым, урматтуу коллегалар. Азыр Ошто мындай уктаган киши калбады да, бардык иштеп атат. Мен ушунчалык ыраазы болдум. Жөнөкөй жарандан баштап жетекчиге чейин бардык чуркап атат. Кой, иштеп атат бардык балдар, кыздар. Чогуу иштейли деп ушунчалык бардык Оштун эли ойгонду да. Бирок мен Оштун элине ушунчалык ыраазымын. Мен жакам кармап сүйлөйүн, Оштун элинде эл жок экен. Ушунчалык жөнөкөй, ушунчалык меймандос, ушунчалык түшүнген эл экен. Мен Оштун элине миң ыраазымын. Кайсы жумушту баштап алсак болду, бардыгы жеке менчикпи, мамлекеттикпи барып сүйлөсөң эч кандай жок деген сөздү уккан жокмун менчи. Мейли, ушунчалык бизге ынанып калды элчи. Кокуй жасайт экен, жасаганды биротоло жасатып алайлы. Во главе мэром дешип бардыгы жапатырмак эметишип атат. Мынакей жолдорду, тротуарды, скверлерди, сносторду, каналдардын беттерин ачып атабыз. Бир дагы жаран келип менин могул жерде эмемди айткан жок. Мейли, эгер мамлекетке керек болсо алгыла. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Менин атым Чынара. Биздин кызыбыз Асанова Фатима 5 жашта. Ушу 1 жылдан бери Оля деген оору менен ооруп келет. Ушу Фатиманы дарылатканга мүмкүнчүлүгүбүз жетпей аткандыктарын сиздерге кайрылып жатам. Урматтуу кыргыз элим, кайтекер карабастан 50 сом, 100 сом жардамыңыздарды аябай жардамдашып койсоңуздар, бизден болбосо да Аллах Тааладан 3 эселеп, 5 эселеп кайтсын. Бала ооруса энин жүрөгү ооруйт экен. Кызыбыздын ар бир күн ооруганы, ар бир түн ооруганы биз үчүн өтө кыйын болуп атат. Сиздерден суранарым, ушу бизге жардам кылып коюңуздар. Кызыма кетчү операцияга $8,000 акча керек болуп жатат.
Сіздерден сұранарым, қызма жардам беріп қойыңыздар. Бізге жардам қолын сунам дегендерге М-банк 0401 Шарипа деп шығады. Өзімдің апамдың картасы. Ал эми Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7240 Элдиар деп шығады. Өзімдің инем азыр Россия өлкөсүндө такси болып иштеп келет. Кошкон салыңарга бизден болбосо да Аллах Тааладан кайтсын. Егер мэрияга керек болса алгыла. Мына кеп канча деп жолдорду снос кылып салдык. Анча-мынча эле жанагы бир нараазычылык болбосо, бардагы 95% эл ыраазы эле болуп атат. Алар деле биз капа кылган жокпуз. Урматтуу президентибиз айтты, снос болгон үйлөргө ордуна үй бергиле деди. Этаждан үй бергиле, жерден бергиле деди. Эгер эме коммерческий точкалар боло турган болсо, базардан точка бергиле деп атат. Соода түйүндөрүн бергиле деп атат. Эч кандай маселе жок. Базарлар боюнча мындай Акбуран боюн көчүрүп койдук. Шоколад базары көчтү, келечекти көчүрүп атабыз. Бардыгы массалык маалымат каражаттарынан баарын өзүңөр эмени билип карап турасыңар. Бирок, урматтуу бир туугандар, сапатын сөзсүз караш керек. Сапат, качество биринчи очередь болуш керек. Эртең бир кыш чыкпай, асфальт эрип кетсе, ошондо көрөсүң скандалды. Эртең бир кыш чыкпай, тротуарлар эрип кетсе, ошондо көрөсүң скандалды. Эртеге бир кыш чыкпай, тетиги парктарыбыз эрип, все расплавится, ошондо көрөсүңөр. Ошон үчүн мыкты кылып жасап, брусчатканы мощный коюшубуз керек. Асфальтты татнага кылып басыш керек. Бактардын сонуна отурушубуз керек. Мен мына Чыңгызга 1000 ыраазымын. Молодец жигит экен. Тым эле паркты өзүнүн үйүндө кылып коюп атат. Эртең менен барсам да ошол жерде, кеч барсам да ошол жерде. Бир туугандары менен бүт ошол жерде чуркап жүрүшөт. То есть ушул эмесине катуураак карагыла, урматтуу бир туугандарым. Эменин сапатына катуураак карагыла. Сапатына катуураак. Анан эмени жумуш бүткөндөн кийин последний акчасын берип атканыңызда мен сөзсүз барам. Любой подрядчикке барам. Любой подрядчикке, Мелис болобу, Чыңгыз болобу, Айбек болобу, сиз болосуз, Эрнест болобу, баарына жеке мен өзүм барып катышам. Допустим, тротуар баарын көрөм, качествосын көрөм, замокторун көрөм, эменин брусчаткасынын качествосын көрөм. Эгер чекеси көчүп кете турган болсо албаштырамын. Замоктор мощный болуш керек. Сыртындагы эме брусчатка коюлду, сыртындагы замоктор мощный болуп коюлуш керек. 90 болуп коюлуш керек. 90 болуп прямо бир линияга коюлуш керек. Ошонун баарын текшеремин. Мына кече жанагы Разаков атындагы эмеде, паркта уже бир кыш чыкпай эрип кетти. Бир дагы бир 30% семен жок да. 30% семен жок. Бир кыш чыкпай фундамент эрип атат. Монда карасаң укалап атат. Укаланыпчы. Семен чыга жөн эле кум менен эле коюп коюптур да. Анын баарын эртеге төлөп турабыз. То есть жасаган иштердин бардыгын жүрөктөн. Аз болсо дагы саз болсун деп коюп биздечи. Аз жумуш болсун, но эффективный болсун. Кийин ошо жасаган ишиңерге өзүңөр багып рахат алгыла. Мурдагы заман кетти ужечи. Кичине бир эме ырымына кылып коюп эметпейчи. Мына мен жасаган иштеримди, урматтуу коллегалар, мен лично өзүм жасадым. Эмеге барып көргүлө, радомдун киреберишине кандай таштарды койдум. Это я сделал. За свои деньги. Мына жерге Абдыкадыров көпүрөгө барып туруп, жанагы эрип кеткен ступенькалар бар болчу, ошол жерде мен бастырып атам таштарынчы. Шыршавый таштарды жана тагыланбасын деп шыршавый таштарды койдуп атам. Биягына сонун кылып жанагындай эмелерде граниттерди бастырып атабыз. Мына бар сапатын көрүп койсоңор, кандай кылып бастырып атабыз. Мына круговойлордун тоже ошол балдарды алып келип иштеп атам. Мощный кылып тим эле үйүңдө жок ошондойчу. Мен үйүмдө честно говоря жок, ошон таштарды алып келип койдуруп атам. Шаар кооз болсун депчи. Мына круговойлорду, мына эмени арканы көздүңүздөр, арканын тегерегинде жанагы таштарды көрдүңүздөр, ошол жерде эрип кеткен болчу эмелеричи, фундаменттери. Аны сонун кылып гранит менен каптадык, гранзаводду каптадык, тегерегин чектин гранит кылдык, теги достуктун круговойн жасадык. Бул завышенный кылсак, во-первых, элдин акысы биринчиден арам, экинчиден мынакей мына паркты, мына алыс барбаган мына паркты 4-5 камакта жатат.
Мына Ленин мына эти площадь кайсы эле? Площадь. Я. Ленин Могу жерде жанагы Ленин эстелиги бар болчу го, ошонун эки жагында завышный кылганда баардыгы түрмөдө жатышат. Баардыгы түрмө, эртең эле айыр таба ошолчу. Эмне табат ошол? Элге уят болду. Балдар уят болду. Туугандар уят болду мынакей. Коррупционер деп атайт экен, баары уру деп айтышат. Бар мамлекетти кайтарат, кайтыпчы. Бардын кайтартат мамлекетке. Мамлекеттин укуругу узун туугандар. Ошон үчүн мощный кылып туруп, сонун кылып тыкан кылып, кеткен эмесин расходуңду эсепте, налогуңду эсепте, балдардын айлыгын эсепте, өзүңө кичине калсын. Кудайга шүгүр, аз-аздан. Бол жетет. Мен ошту көтөрөйүн деп келдим. Урматтуу президент жиберди, мен иштегени келдим. Ошту көтөргөнү келдим. Оштун эли менен бирге болгону келдим. Ошту сүйгөнү келдим. Ошту оңдогону келдим. Силер да ошондой болушуңар керек. Башка маселе болбош керек. Жүрөгүңүз менен сүйүп жасашыбыз керек иштичи. Араңардан эгер жок, жанында кымтып каламын, урдап каламын, жок, андай болсо анда иштеше албай калабыз. Бардыңар ошол жигиттесиңер. Хотя областардан болсоңар дагы ушул ошту эметип, түп тамырлап жашап калган жарандарсыңар. Бир туугандарыңар, эже карындаштарыңар, жездеңер, күйөө балдаңар бардык ушул жерде жашап калган, уже ошко турукташып калгансыңар. То есть, ош силердики туугандарым. Мен айтайын дегеним ушул, урматтуу коллегалар, урматтуу подрядчиктер, урматтуу менин бир туугандарым, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Бар болуңуздар, что ар дайым ага ине болуп, дос болуп, бир тууган болуп жүрөлү. Талашканы сый болсун, талашканы сый болсун. Ар дайым ушу ага ине болуп, дос-жар болуп жүрөлү. Мына силер менен мен ушу араңардан бир 5-6 мен ушунчалык мындай жакшы көрүп, бир туугандай сыйлашып ишиңерди көрүп калдым. Жаман айтпай жакшы жок дейт. Ошо жамандыктарда бизге өбөк болуп, жөлөк болуп, ошо көчөдө жок дегенде бирге учурашып, салам алейкум, кандайсыз деп, бири-бирибизди сөкпөстөн кучакташып, салам алейкум, кандай бир тууганым, иштериң жакшыбы, үй бүлөң тынчпы деп учурашканга Аллах таала насип кылсын. Ишиңизге ийгилик каалайм. Чоң рахмат.